Salam dostlar. Kızıklı Faktlar rubrikasının 3. seriyasında kosmonavtika teması жөнүндө söz kılabыз. Анда başladık. Разрывно связано с именем Королева. Петр, я Заря-1. Как слышите меня? Буду вам транслировать команды. Прием. Заря-1, я Кедр. Вас понял, занимал исходное положение, занял, поэтому несколько задержал с ответом. Прием. Ключ на дренаж. Ключ на дренаж. Есть дренаж. Зажигание. Кедр, я Заря-1. Зажигание. Понял, раздается зажигание. Предварительно. Желаю вам доброго полета! Я Заря-1, мы сейчас желаем вам доброго полета, все нормально. Поехали. Бұл күн 1961 жылдың 12 апрелі эле. Космосту адам баласы багынтууну колго алды. Учуучу биринчи космонавт Юрий Гагарин эле. Ал Байконур космодромунан Восток 1 кемесинде жергиликтүү убакыт боюнча эртең мененки саат 6-дан 7 өткөндө учуп, жер орбитасын 1 саат 48 минутта айланып, саат 7:55-те Саратов областынын Смеловка айылына конгон. Бул тарыхта биринчи космоско учуу болуп, анын башында СССРдин эң башкы авиа жана космостук конструктору Сергей Королёв турган. Бул сөз гректин космос жана наутика сөздөрүнөн алынып, кеме башкаруу искусствосу деген маанини билдирет. Бир 1961 жылы 5 майда акшылык астронавт Алан Шепард Меркурий 3 космостук кемесинде жер орбитасын айланып учту. 1961 жылы 6 августта космонавт Герман Титов болгону 25 жашында Восток 2 кемесинде учуп, орбитада 1 суткадан ашык убакыт айланып учту. 1963 жылы 16 июнда космонавт Валентина Терешкова Восток 6 кемесинде учуп, биринчи аял космонавт болуп калды. Ал эми 1965 жылы 18 мартта космонавт Алексей Леонов Восход 2 кемесинде учуп, тарыхта биринчи жолу кемеден ачык космоско чыкты. 1969 жылы 20 июлда акшылык астронавттар Нил Армстронг жана Эдвин Олдрин Аполлон 11 кемесинде айдын бетине конуу жасаган. 1994 жылы 8 январдан 95 жылдын 22 мартына чейин космосто бир учууда эң көп убакыт болгон космонавт Россиялык Валерий Полянов Союз ТМ-18 жана Мир станциясында 437 сутка 18 саат учуу жасаган. Россия Федерациясынын жана Кыргыз Республикасынын баатыры кыргызстандык космонавт Салижан Шарипов. 1998 жылы 22 январда АКШнын Индевор космос кемесинде учуучу Адис катары 8 күн 19 саат 46 минут космосто учкан. Экинчи жолу Союз ТМ-5 кемесинин командири катары 2004 жылы 14 сентябрда МКСке учуп, 2005 жылдын 25 апрелине чейин космосто болгон. МКС Эл аралык космикалык станция. Мир космос станциясы. Энергия ракета алып жүрүүчү менен Буран космостук кемеси. Space Shuttle. Достор,
Маалыматтар жақса лайк басабыз. Көңіл бұрғаныңыздарға рахмат.